Бишкек шаарынын төмөн жагында жайгашкан Чалбай жаңы конушунун жашоочуларына жаңыдан жаратылыш газы берилди. Бул үчүн жалпы узундугу болжол менен 2 чакырымды түзгөн газ өткөргүчтөр жана газды көзөмөлдөөчү пункт курулуп ишке берилди. Натыйжада бул жердин 1000 үйү көгүлтүр отундуу болушту. Кыйынчылыктар менен ыңгайсыздыктар акырындап жоюлуп, жакшы жашоого шарт түзүлүп жатканына 14 жыл мурун түптөлгөн Чалбай жаңы конушунун тургундары өзгөчө кубанычты. Бригаде службы газовых сетей начать подачу газа. Ракыя Ниязова жаңы конушто 14 жылдан бери жашайт. Ал конуштун көгүлтүр от менен камсыз болуусун чыдамсыздык менен күтүп келген. Газ жокто баллон газ жагып кыйналат элек. Мына келди газыбыз, бардыгыбыз, айыл аксакалдарыбыз дагы бардыгы курсан. Өкмөтүбүзгө рахмат, мэрибизге рахмат, шаардын мэрине. Ракыя сыяктуу конуштун газ менен камсыз болгонуна кубангандар арбын. Алар буга чейин сыртта от жагып, казан асып, түйшүк тартып келишкенин айтышат. Мына газды киргизип алып бүгүн ушунчалык сүйүнүп атабыз. Биз дагы элдей болуп, 21-чи ыкылымда, 19-чу ыкылымдагыдай болбой газ менен жакшынакай жашап атабыз, от жагып жүдөгөн жокпуз деп. Негизи бул газ деген жакшы нерсе да. Бул деген тазалык, бул деген комфорт. Жумуш иштеринде учураган тоскоолдуктар убактыларын алса да, газ маселеси жыйынтыгында толук чечилди. Вообще в целом компания «Газпром Кыргызстан» Газпром Кыргызстан компаниясы тарабынан жалпы узундугу 700 чакырымды түзгөн газ өткөргүчтөр курулду. 40 миңдей турак жайды камтыган 200 миңдей жашоочу газга кошулуу мүмкүнчүлүгүн алды. Көгүлтүр от өлкөнүн 27 калктуу конушуна берилди. Экологиялык таза отун менен Бишкек шаарынын, Чүй жана Ош облустарынын жашоочулары кошулду. Адегенде электр жарыгы менен, андан кийин таза суу, эми жаратылыш газы менен камсыз болгон Чалбай конушундагылардын инфратүзүмүн оңдоп жана өнүктүрүү үчүн тиешелүү район жетекчилери тарабынан да алгылыктуу аракеттер көрүлүүдө. Мындан тышкары свет маселеси, светтин чыңалуусу абдан начар эле. Анан жарыктандыруу маселеси дагы ошо абдан көйгөй жаратып атты эле. Кудай буйруса бул маселелер да чечилип келе жатат. Бүгүнкү күндө жаңы эки трансформатор коюлду жана жаңы столбалар коюлду бул жерге кабелдер менен. Адистердин айтымдарында бул жылы Чалбай жаңы конушу менен катар эле Аскаташ, Алтын Бешик, Учкун, Маданият жана Достук конуштарында газдаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Кыял Шаршеева, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.